денени тешкенге болобу, кулактычы дейт. Негизи эле биздин шариятыбызда 10 түрдүү аялга каргыш болгон. Ошолордун арасында өзүнүн денесин өзгөртүүчү аялдарга дагы Аллах Таала каргыш айткан. Ал эми кээде кулагын тешип алат, кээде жана башка жагын тешип алат. А бизде мисалы могул жерге кулагын тешип сөйкө тагат. Бул эч кандай ислам шариятына каршы келбейт. Ошол себептүү буга эч кандай тыюу жок. Ал эми мурдун тешүү, кээ бирөө могул үстүнө могул жерин тешийт экен, кашын. Мындай учурда болбой калат. Саламатсызбы? Рамазан айында шайтандар кишенделет дейт, бирок эмнеге адамдар күнөө кыла беришет дейт. Саламатчылык негизи шайтандар кишенделет дегенде бул жерде бүт бардык шайтандар кишенделип, инсандар өзү калып калат. Андан кийин күнөө кылбай калат деген сөз эмес да. Эгерде шайтандар дагы кишенделген болсо, сиздин нафсиңиз бар. Же болбосо сиздин көнүп калган адатыңыз бар. Мына ушул нерселерден дагы уланып кетиши мүмкүн да. Мисалы, тыюу салуу боюнча Фалак, Нас сүрөлөрү түшкөн. Бул баягы каргыштан жана башка шайтандын азгырыгынан сактануу үчүн мына ушул сүрө түшкөн. Эми ошол сүрөлөр дагы караңыз. Аятта келет, адамдан болгон шайтандар дейт да. Бул жерде шайтанды бул жака эле коюп коюңуз. Адамдар да кээде ошол шайтандын ишин аткарып коюшу мүмкүн да. Ошол үчүн бай шайтан кишенделди, болду мен күнөө кылбаймын, машалла мен периште болуп кетем деген сөз эмес. Балким шайтандардын чоңдору кишенделет, бирок өзүңүздүн нафсиңиз бар. Нафси кумар деген нерсе бар, адат деген нерсе бар. Ошолордун айынан дагы эмне кылат? Күнөөгө кыла берет. Эмне үчүн биз башында бул Рамазан айы өзүн тарбиялоо айы деп айттык. Башында сиз Рамазан айы кирер менен эле автоматтык түрдө өзүңүз күнөө кылбай калбайсыз. Эгерде сиз мурда күнөө кылып жүргөн болсоңуз, Рамазан айы кирсе, демек сиз ошол күнөөңүздү автоматтык түрдө таштап аласыз же таштап коесуз деген сөз эмес. Бул Рамазан айы тарбия айы деп ошол үчүн айтылат. Рамазан айы келди, Рамазан айы кирди дегенден баштап сиз өзүңүздү өзүңүз эмне кыласыз? Тарбиялайсыз. Ошол учурда сизге шайтандар каршы иш кыла албайт. Ошол үчүн бул айда биз эмне кылышыбыз керек? Жалаң ибадаттар менен өткөрө турган болсок, мына ушул нур үстүнө нур болот дагы Рамазан айдын эң бир сооптуу болгон ибадаттарын кылганга жетишет элек иншалла. Негизи эле шайтан жөнүндө сөз кылып калдык. Мисалы кыла турган болсок, көпчүлүк учурда нафси кумар менен алышып жатканда биз алмаштырып алабыз да. Бул шайтан кылды депчи. Бирок чын-чынына келгенде шайтан эмес, балким сиз өзүңүзгө өзүңүз адат кылып алгансыз да. Ал эми адатты ташташ үчүн сизге мына ушул Рамазан айы толук түрдө жардам берет иншалла.